Урматтуу көрүүчүлөрүм, назарыңыздарда 23 февраль Атамекен коргоочулар күнүнө карата арналган Кайнар булак программасынын атайын чыгарылышы. Берүүбүздө өлкөбүздүн мырзаларын куттуктап, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение багытында билим алган студенттер жана мен Беймай Алмамбетова. Жана ошондой эле бүгүнкү майрамды утурлай ТВ1 22 тайпасынын студенттери Кенжетаева Бегимай, Манапбаева Айзат жана Рыскулова Альбинанын сюжетине көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз. Жалғызымсың толқын айда Суранамын жалынан Сен кетпечи жанымдан Сезімдерім саға болғыр Таттуу экен барынан Суранамын жалынан Сен кетпечи жанымдан Сезimlerim sana bol Tatlı ekim barına Саламатсыздарбы, урматтуу мекенин коргоочулары күнү менен 23 февраль силерди чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул жыл келаткан жыл эмне кааласам жалпы Кыргызстандын мырза эркектер мырза офицерлерине жана бүткүл Кыргызстан мен деген чаган жигиттери менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман жана кайтара жана кондой менен коштоп жүрүү кызматынан чын жүрөктөн куттуктайм. Кааларым силерге чын ден соолук, узун өмүр, бакубат жашоо. Атамекендин бүтүнлүгүн коргоо максатында аскердик кызматта жүргөн жоокерлерибиздин бир күндүк турмушун чагылдырып бермекчибиз. Биз менен бирге болуңуздар. Чекте туруп үйрөнүүбүз жоосырын эрдигибиз жашагандай көп кылым. Дөбөлүккө түнүп тапкан жүрөктөн, жоо сүрдөткөн колунубуз Кыргыздын. Бүгүнкү күн негизи эле өзгөчө күндөрдүн бири. Дагыраагы мекенди коргоочулар күнү эмеспи? Ал эми бул майрамдын мааниси, тарых таржымалоо жөнүндө билесиздерби? Бул жөнүндө кененирээк маалыматыбыз жок. Анда бери билсе, бери билбейт дегендей эле бул күн тууралуу азын улак кеп каралы. Кадырлуу ата-энелер, сиздердин уулдарыңыз аскердик кызматта кандай тамактанып жатканын билүү маанилүү экенин түшүнөбүз. Бул көрсөтүү аркылуу сиздер бардык керектүү маалыматтарды ала аласыздар. Экрандан алыстабай биз менен болуңуздар. Сиздермен олтуруп, сиздермен баары башканга уруксат берсеңиздер. Тамаңыздар дамдуу элеби? Дамдуу эле. Бирок ата-энеңиздердин жетпейт, баары бир. Жетпейт. Жок, менин дамдуу тамактар менин Баарын эле дамдуу десек болот. Жамандык болбойт экен. Жамандык болбойт негизи. Ата-энеңиздин тамагы башка, Сиздерде бар турчу, тамактарыңыздар жагабы?
Совет мезгилинде 1922-1946 жылдары бул майрам Кызыл армиянын жана флоттун күнү деп аталчу. 1946 жылдан 1993 жылга чейин Советтик армиянын жана Аскер деңиз флотунун майрамы катары белгиленип келди. СССР ыдырагандан кийин эгемендик алган мурдагы өлкөлөр майрамдан баш тарткан. Мына ушундай эле Кыргызстан дагы бул майрамды тизмесинен чийип салган эле. Түштөндөн кийин жоокерлердин бош кези экен. Азыр жоокерлерден сурамжылоо кылабыз. Эмне кылышат бош убактыларында? Ошол. Сиздерге биринчиден салам. Эмне кыласыздар түштөн кийин? Вот азыр кеңир отурат экенсиздер. Азыр бирдемке жардамдапсыздар го? Жактан. Ырдап биз келгенде. Ата мекен коргоо күнүнө даярданып жатканбыз. Ошо бош убактарда анын тышкарда эне тил майрамында карата балдар хорго даярданат, көркөм окууга, бийге. Ошо өз убакыт болгон учур кези. Бири-бириңиздерди сагынып турасыздар, көрүшпөй калгансыздар. Алдыбыз 8 айдан бeri чогуу жүрөбүз, бир туугандай бири-бирибизди издешип. Бул жер 7 областтан жаш жоокерлерге толуктоолорчу. Ошону башынан баштап 1 жыл 8 ай бою чогуу шагайт этип, чогуу кызматка чыгып, ошентип бир туугандай мамиледе болуп калабыз да. Көбүнчөсү эң жакшысы бул эки призывдун баягы ортодо болгон сый болот, ортодо жакшы мамилелер болот. Кызматты да биргеликтүү алып барабыз. Сырткы кызмат, ички кызмат, ошо бардыгын чогуу ынтымакта бизден кичүү призыв чакырым менен келген жоокерлер дагы бизден үлгү алып, ошондой көп нерселер болот да бул жактачы. Ошондуктан бул 2 чакырым менен чакырылат департаментке. Кызматка чыгып калсак, кээде бирөөбүз чыкпай калсак, чогуу чыгып калганды эстеп сагына бересиң уже. Биякта жүрүп 2-3 күн жок болуп калган күндөр дагы. Ыр жазгандар барбы? Ыр жазгандар бар. Өзүм ыр жазганым бар эле. Мекен үчүн. Мекен деген өрүм бар. Мен кыргызмын, атаң даңктын урпагы. Душман чапса, жан салганга даяры. Кыргызым деп жүрөктө оскон баатырлар жашайт өлбөйт. Бул дүйнөнүн бардыгы. Айта кетсем, угармандар уккула. Жашайт баатыр жанын берсе курманга. Мекен үчүн кан төккөн кыргызым, кан төлөп жашап атса кылымга. Өлбөйт, өчпөйт анын аты ар дайым. Эскерүүдөн ар бир кыргыз танбаган. Мекен үчүн жанын берген жоокерлер жашайт дайым бул дүйнөнүн кылымга. Из калтырдым тукуму бап элиңи. Нечейин баатыр өсүп чыгаар жериңде. Белес бап эстеп кучак жайган энекең, берер жан душман келсе мекенге. Өнөрлөрүңүздөрдү айтып бербейсиздер, кандай өнөрлөрүңүздөр бар, кимге кандай өнөр, эмне кылат? Деби баласы битбокс ырданы деп. Бирок Совет доорунан калган салттан элдин көбү кол үзүп кеткен жок. Кийин 2003 жылдан атайын токтоо менен кайрадан майрам күнү катары белгилене баштаган. Ал эми бул күндүн тарых таржымалы боюнча тарыхчылар арасында мындай пикир бар. Кокусунан белгиленип калган. Ушул күнү Троцкий биринчи жолу фронтко келген деп айтылып жүргөнү менен бул чындыкка жакпайт дейт тарыхчылар. Чынында 1919 жылы 10 январда жогорку аскердик Өзү кааматтан 23 февраль бир гана мырзалардын майрамы эмес, ошондой эле биздин урматтуу айымдардын айрымы. Ошондуктан өздүк курамдын атынан бир кичинекей бир сыйлыгыбыз бар эле. Ошондон тартып алып коймокчу. Анда учурдан пайдаланып бир туугандарыңыздарга, ата-энеңиздерге салам катын жолдоп койсоңуздар. Бизден саламатсыздарбы? Биринчи конвой батальонунун 2-чи конвой ротасынын 3-чү взводунун аткычы Кытарда тынчтык болуп, ата апа сиздерге чын сол узун өмүр жана мен бир туугандарыма салам жолдойм. Бул Өзүм
келгениме 11 ай болду. Уже bir жарым ай калды кеткениме. Мама, папа, сиздерге салам. Буюрса bir жарым айдан кийин чыгам, барам үйгө. Мен буюрса амесын созган бүтүп. Сиздерге менден чоң салам. Ушундан пайдаланып сиздерге салам айтайын дедим. Ушул кызмат күтөрүнө 1 жарым ай калды. Кызматка келгенин деле бир себеби ушул жашка чейин мен бап эстеп алаканына көтөрүп бактыңыздар. Анан ар бир тамак ичкенден кийин атам дуа кылчу да. Балам ушул эл баккан балдардан болсун, ушул элге жардамы тийген балдардан болсун депчи. Ошол батасын, ошол сөздөрүн актайын деп мен да бул кенедей убакыт болсо дагы ушул мамлекетке 1 жылымды берейин дегем да. Анан бүтүп барып эле атамга баарыбыз эле ыялданабыз, бас барып честь берсекпи депчи. Ушул сенин уулуң мекенге болгон 1 жылдык кызматын ийгиликтүү аяктап келди депчи. Ошол мябыз аскер бөлүктөрү үчүн азык-түлүк жана керектүү буюм тыйымдарды жыйнаган датага Кызыл белектер күнү белгилөнүп жетишет. 1919 жылы бул күн жумушчу күнгө туура келип калып, иш-чараны жакынкы дем алышка жылдырышат. Жекшемби 23 февраль болгон. Андан кийин 3 жыл катары менен бул датаны эч ким эскерген эмес. 1922 жылы январда жумушчу дыйкан Кызыл армиясынын түзүлгөн күнүн майрамдоону чечип, 23 февраль деген датаны тандап алышкан. Сиздерге түшүнүктүү эле болдубу? Ушуну менен биздин берүүбүз аягына келип жетти. Дагы бир жолу сиздерди ата мекенди коргоо күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кийинки берүүгө чейин сак саламатта туруңуздар. Sezip dayım жүрөгүнөн ыйыктыгын мекендин ишене биз шегибиz жок чегаранын бекемин пагон кийген ар бир кыргыз офицери силерге ата журттун сакчысы деп дайым тазим этемин. Офицерлер, офицерлер, мекениmin sakçısı. Ofiserler, ofiserler, kışlık gündün baktısı. Siler, 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 neydiliktin açkıcı. En solukta yürgülöcü, ömür bolsun başkısı. En solukta yürgülöcü, ömür bolsun başkısı. Bötön eldi, bötön cerdi, öz cerindey
артта қалды Афганистан аламаты соғыштың. Чептелердің күчі бектей ата бабам абалтан. Билесіңер барқын басын ыйығата қоныштың. Офицерлер, офицерлер, мекенімнің сақчысы. Офицерлер, офицерлер, тыныштық күндің бақтысы. Силер, 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 ей бийликтин ачкычы. Денсаулықта жүргүлөчү, өмүр болсун башкысы. Денсаулықта жүргүлөчү, өмүр болсун башкысы. Erdiğindin belgisi, gözünde ot, calın yürüm, olotayım her kişi. Ömürün örnek olsun, urpaklarga ertenki. Bildetin tak, aktarasın, torgot eli kerimdi. Ofiserler, ofiserler, mekenimin sakçısı. Ofiserler, ofiserler, kışlık gündün baktısı. Siler, 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 reykliliktin açkıcı. En solukta жүргүлөчү, ömür olsun başkası. En solukta жүргүлөчү, ömür olsun başkası. Ofiserler, ofiserler, mekenimin sapçısı. Siler, siler, ofiserler, beyliktin açkıcı. Тынчтыгы болсун мекенимде ардайым. Коргоочулар амандыгын каалаймын. Душман көрбөй дүйнө менен теңдешип, узун болсун өмүрүңөр ылайым. Ушуну менен өлкөбүздүн эр азаматтарына арналган чыгарылышыбыз сиздердин майрамдык маанайыңыздарды көтөрдү деген ишеничтебиз. Эскертүү кетчү нерсе, студенттерибиздин эмгектерин Жаш Агын YouTube каналынын Кайнар булак программасынан көрө алсаңыздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.